Sen de öyle açtayın Hatta intervьюнун башында sizde var аяғы sen болып кетчү. Кыргызстандын потенциалы көбүчөсү ошо сыртка кетип калыптыр дегенди түшүндүм. Тилекти шайлап койсок, Кыргызстан кандай болот эле деп. Америкада кара жумуштарда кыргыздар иштегиси келбейт экен. Жаныбарлардын окуу корулат экен, эркектердики корголсо оор болду. 10 жылдап жашагандар бар экен. Англис тилин азырга чейин билбегендер бар экен. Мен каналым көрүлөт экен дерде. Көрүлөт да. Сен үмүт менен келиптирсиң, а мен үмүтү жок келдим да. Бирок аны кайра бир саясатташтырып ийбесин, эгерде оппозицияда эле көрө албай атат, артка тартып деген мындай сөздөр болуп калышы. Андай жол жок аякта, ал невозможно, мүмкүн эмес. Силер Кыргызстандын өкмөтүндө иштейсиңерби? Же кошуналардын өкмөтүндө иштейсиңерби? Бир күнү келет. Бир күн келгенде, жана X күнбү? X күн келгенде, ушул 50 киши өкмөттү башкарат. Так, стоп. Давайте посчитаем. Итак, абонемент в бассейн стоит примерно 4000 сомов. Итого в год это 48 тысяч. На зал мы тратим порядка 5000, а это еще 60 тысяч в год. И не забываем про групповые секции, которые стоят порядка 4000, а это плюс 48 тысяч в год. Итого это 156 тысяч сомов, тогда как в Досмие гораздо более выгодные цены. И помимо этого вы получаете в подарок зону боевых единоборств, сообщество успешных людей, 5 индивидуальных тренировок, фитнес-тест и кучу других бонусов. Хочешь узнать подробнее и получить месяц в подарок? Оставляй плюсик в комментариях. Саламатсыздар, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы сонун мейманым бар. Бүгүн Кыргызстандын келечеги, жаштары жана бүгүнкү маанай тууралуу кеп козгойлу дедик. Анткени тилек экөөбүз кандай гана өзүнчө жолукпай эле дал ушул темалардын тегерегинде сөз сүйлөйбүз. Бүгүн менде мейманда Тилек Токтогазиев. Саламатсыңбы? Саламатсыңбы? Sen de öyle açtayın Hatta intervьюнун başında sizde var аяғы sen болып кетчү. Маанай кандай? Европада, Американын баарын кыдырып келдиң. Кандай мындай инсайттар менен келдиң? Кандай ийгиликтер менен, кандай нерсеге көзүң ачылды? Эң негизги мен мындай Кыргызстандын потенциалы көбүчөсү ошо сыртка кетип калыптыр дегенди түшүндүм. Өзгөчө Европада мындай билимдүү биринчи студент катары барышып, анан ошол жакта иштеп калып, калгандар аябай көп экен. Анан мисалы үчүн Нурлан Мукаш деген байкебиз, бул туризм секторда бир чоң компаниянын генеральный директору болуп иштейт экен да. Ал өзүнчө бир монополист компания экен туризм тармактачы. Чоң банктардын топ менеджментте иштегендер, IT компаниянын топ менеджментте иштегендер аябай көп экен. Анан мындай үмүт ошо Кыргызстанда баары жакшы болот деген үмүт андан да күчтөндү. Анткени бир момент болот, мен ишенем да, мындай день X деп коет го, ошол бир күнү келгенде, баары ишенгенде, мына Кыргызстанда өзгөрүү башталды дегенде, алар кайтып келип, бирок ал өзгөрүү чыныгы өзгөрүү болуш керек деп ойлойм да. Анан ошондо кайтып келгенде алар Кыргызстанда ошол кадровый потенциал дароо аябай эле бат өсөт. Өскөндө булар эл аралык деңгээлде ишти жүргүзгөн кишилер да. Ошол күчтүү кадрлар, ошолор Кыргызстанга кайра келип, өкмөттө болобу, мындай ар кайсы тармактарда иштеп, ар бир өзүнүн тармагын көтөрүп кетсе, Кыргызстан аябай бат өнүгөт деген мындай ишеним күчөдү да. Бир өзгөчөлүк бар экен. Европада ошол билим тармакта, анан топ менеджмент тармакта иштеген мындай айлыкты алып иштегендер аябай көп экен. Америкада болсо ишкерлер көп экен. И мындай ар кандай бир жолдор менен ышылса эптеп мындай визаны алып туруп, анан аяктан же визабы, же грин карта мененби барып туруп, анан ошол жерден
мындай акча табуу жолдору менен ар кандай трак айдап, такси болобу, ошентип акча тапкан балдар аябай көп экен да. Ошондой өзгөчөлүктөрдү көрдүм. Бизнес үчүн Америка жакшы экен, жашоо үчүн Европа жакшыраак деп ойлойм, анткени өзүң деле көрдүң болуш керек, коомдук транспорт, мындай 9 евро билет менен каалаган жакты кыдырасың. Эми азыр бул антикризистик ыкма катары колдонушту, бирок булар өздөрүнүн эли үчүн аябай мындай камкордукту көрсөтүп, булар билим бекер, медицинасы дагы өздөрүнүн жарандары үчүн бекер, и транспорт дагы почти бекер болуп атпайбы. 9 евро азыркы кыйналбасын, элибиз кыйналбасын деп. Бирок ошол эле учурда Европада салык аябай көп. Мисалы үчүн салыштырмалуу Европа менен Америка менен салыштырмалуу Европада салыгы көбүрөөк да. Эгерде бизнес жасайм десе, бизнес Америкада жакшы экен деп түшүнүп койдум да. Өзүм үчүн азыр ошо өзүмдүн бизнести Америкага көчүрөйүн деген пландарды коюп койдум. Ошолорду бир карап келген турбайсың бе? Ооба. Сан чынында эле Европанын баарын кыдырып отуруп, ушунчалык ар бир адамдын укугу корголот экен. Майыптарга баардык шарттар түзүлүптүр. Мисалы үчүн, мындай коляска менен баланы сүйрөп кетип баратсаң, мындай кыйналбайт экенсиң да. Бүт баардык жерде мындай ыңгайлар бар экен, шарттар бар экен. Анан көчөсүндө кетип баратып, Штутгартта митинг өтүп атыптыр. Эмне митинг деп барсам, чочконун укугун коргошуп митинг өткөрүп атыптыр да, жаман ичим күйдү да. Мен биякта аял менен балдардын укугу үчүн чырылдап жүрсөм, буякты карап кой, чочконун укугун коргоп аткан дейт. Эң биринчи Европада аялдардын укугу корголот экен, анан балдардын, жок, балдардын укугу корголот экен, аялдардын укугу корголот экен, анан жаныбарлардын укугу корголот экен, анан эркектердики корголсо корголду, корголбосо жок экен. Ушул жерлери аябай жакты сонун экен. Америкада эме эркектер, биздин ошо эркектер баары ушуну айтып атышты да, ыйлапчы. Ошо биякта дагы биринчи балдар, аялдар, жаныбарлар, анан биздики дейт. Мындай бияка келип алып эле тиги кыздар аябай өзгөрүлүп кетет экен. Мындай өздөрүнүн укугун билип алып эле бизди карабай коет экен дегендей мындай ички ошо сөздөрүн айтып атышты да. Анан эми айтып атам, эми мына демек өзүбүз дагы өзгөрүшүбүз керек депчи. Эркектер дагы мындай анткени көбүнчө мындай көнүп калганда башкача бир мамиле кылып, сен өзүң жакшы биякта Кыргызстандагы аялдардын укуктары боюнча, балдардын укуктары боюнча аябай чоң жумушту аткарып атасың, жазып атасың. Бизде көнүмүш иш катары мындай аялдардын укуктарын эң акыркы коюп койгону менен тиякта приоритет өзгөрүлүп кеткенде, мамлекет тарабынан саясат башка жүргүзүп аткандан, анан алар дагы кээ бирлери кабыл алат экен, кээ бирлери кабыл албайт экен. Кабыл алгандар жакшы үй бүлөсүн улап кетишет, кабыл албай койгондор ажырашып кеткен учурлар бар болот да. Америкада өзгөчө ошондой көп болот. Анан эми ошол эле учурда бир нерсени байкадым. 10 жылдап жашагандар бар экен. Англис тилин азырга чейин билбегендер бар экен да. Бир жерге мындай кирсек, магазинге кирсек, мен аларга англисче которот, бирок алар 10 жылдан бери жашагандар да. Интеграция болбоптурбу? Интеграция болбогондор бар экен. Мисалы үчүн, эми Филадельфияга барган жокмун, Чикагода болдум, Иллинойс штат, анан Висконсин штат, Техас штат, анан эмеде Флоридада болдум да. Анан көбүнчө эми Чикагонан Филадельфияда дейт. Филадельфияда өзүнчө бир квартал менен, өзүнчө бир жыл массив кылып алышыптыр да. Кыргыздар гана жашайт экен. Башка эч ким жашабайт экен. Анан аякта кадимкидей эле Кыргызстанда жүргөндөй болот экенсиң да. Орусча сүйлөшпөйт экен, кыргызча эле сүйлөйт, англисче сүйлөбөйт. Баары өзүнчө бир уюшулуп алышыптыр. Бирок интеграция жок. Чикагода деле мисалы үчүн трак айдагандар көбүнчөсү отурушат экен, бири-бири менен конференц связь жасашат экен, телефон мененчи. Анан болду. Кыргыз саясатты талкуулашат экен, YouTube каналдарды тутушат экен. Анан тиги бирөө прикол кылып айтып атпайбы?
биздин туугандарыбыз дейт Кыргызстандан бизге чалып, Кыргызстанда эмне болот дейт, эмне жаңылыктар болот деп бизден сурайт дейт да. Анткени эртеден кечке күнүгө ошол аябай көп отуруп машинеде отурганда булар эмнени кылганын билбегенден YouTube каналдарды эле көрүшөт экен да. Мен каналым көрүлөт экен дерде. Көрүлөт да. Демек Европада аябай жакшы көрүлөт экен. Анан Европада звезда болгондор Тилек Токтогазиевкен, Али Токтокуновкен, Улан Үсөйүнкен, Найзира Айтбекова экен. Бузуклар, Биякта ооба кыргыздар бузуку деп тепкилеп аткандын баары аякта неме экен да, мындай баатыр экен да, анан күлүп атпаймынбы? Аякта чынында эле аң сезимдери башка, мындай өзгөргөн, мындай ушундайларды көрдүм. Баягы кыргыздардын өнүккөндөрүн, өскөндөрүн жан талашып окушат экен. Ушунчалык чоң университеттерде мындай башкалар менен баягы тизгин талашып окуп аткандары, ийгиликке жетип аткандары абдан кубандырды. Бирок Тилек Кыргызстанга келейин деген эч кимдин ою жок экен. Ошого кичине ичим неме тыз этти. Анткени аяка барып эмне кылам? Аяк бардык шарттар бияка түзүлүп атат. Анан тияктын паспортун алышып эле, ошактын жарандыгын алышып эле, мындай ошол жака немистерге тийишип, анан ошол жака жайгашып алганы. Анан сен деген Кыргызстан бир күн өнүгөт деп атасың го. Сен үмүт менен келиптирсиң, а мен үмүтү жок келдим да. Мен билбейм, эми ал эгерде азыркыдай болуп эч нерсе өзгөрүлбөсө, алар келбейт. Бирөөсү да келбейт. Мисалы үчүн көп мындай да угуп калдым. Эгерде мурун мигранттарыбыз Кыргызстанга акчаны жөнөтүп атышса, аякта отукташып калган мигранттар уже Кыргызстанга акча салбай калышты. Азыр өздөрүнө Европага акча салып атышат, же Америкага үйлөрдү алып атышат. Мисалы үчүн ошол жактан үйлөрдү алып атышат. Ошол жака эле уже инвестиция деген бул эмне? Келечекте мен эмнеге ишенем деген жагына салат да, туурабы? Анан ага чейин булар жаңы келгенде көбүнчөсү Кыргызстанга ишенчи, Кыргызстанга акча салчы. Азыр болсо Кыргызстанга акча салбай калышыптыр. Көбүнчө ошол жака эле өздөрүнө салып, керек болсо мен үй бүлөмдү көчүрүп алам дешет да. Туугандарым Кыргызстандан Америкага же Европага көчүрүп кетем дегенде болоттур. Кадимкидей эле көрдүм, мына мисалы үчүн кээ бир ошо тааныштар кадимкидей өздөрүнүн инисин, бирөө инисин үй бүлөсү менен кошо, балдары менен, аялы менен, балдары менен баарын көчүрүп келген. Ата энесин алып келиптир уже Америкагачы. Аны айтат, Кыргызстанда азыр андай перспективалар көрбөй калдык. Таптакыр эле болбой калды деп. Азыр өзгөчө 22-жылы өзүнчө эле таң калып атышат да, Чикагодагыларчы. Күнүгө ондоп кишилер чалып атат дейт. Эме менен турак жай менен жардам бергиле, биз мына Мексикадан кирдик элек, жумуш менен таап бергилечи, эптеп эле мындай аябай көп болуп кетиптир. Мына бул 21-22-жылы мурункуга салыштырмалуу аябай көбөйдү дейт да. Анан ооба бул азыркы учурдун мындай көрсөткүчү. Демек Кыргызстанга ишеним азыр, Кыргызстандын келечегине ишеним аябай азайып атат да. Бирок эгерде биз эми таптакыр ушу үмүттү өчүрүп салсак, ишенимди өчүрүп салсак, анда келечек болбой калат. Анан мен мындай баары жок десе дагы ичимен ошол ишеним бар. Баары болот, жакшы болот. Эң караңгы убакыт таң алдында деп коет го. Ошондой эле болуп аткандай сезилип атат. Эл баарын көрүш керек, бүт баарын көрүп чыгыш керек. Мүмкүн чын эле бул эң түйүнө чейин түшкөндөн кийин, жалгандын баары, фейктин баары жок болгондон кийин, бизге мындай алдап көрсөтүп аткан мындай болуп атат, тигиндей болуп атат деп, ошонун баары сөздөн ишке өткөндө эмне болду деген баарын көргөндөн, жалганын баары өчкөндөн кийин анан ойгонушат да. Ошондо ойгонгондо чын эле Кыргызстанда бир өзгөрүүлөр башталат деп ишенем. Ошол башталганда биздин ошол эң алдыңкы мигранттарыбызга мындай сигнал беребиз, айтабыз, бүттү, мына Кыргызстанда бул күн келди. Эми силер жок дегенде мына 1 жыл, 2 жылга келип көргүлө. Турист катары келип көргүлө Кыргызстанга.
Анан эгерде жоон териңер менен Кыргызстанда чын эле өзгөрүүлөр башталды, чын эле реформалар башталды, чын эле биякта мыйзам иштеп баштады, чын эле сот системасы калыс болуп калды, чын эле криминал жок болуп калды, чын эле мындай инвесторлор үчүн бүт эч кимдин мүлкүн бирөө тартып алат деген учурлар жок болуп калды. Силер бияка инвестиция кылсаңар болот, силер бияка келип өзүңөр иштесеңер болот, өкмөткө кирип иштесеңер болот дегенге мындай чыныгы өзгөрүүлөр көрсөткөндө эми элестет ошондой азыр миллиарддаган компанияларды, миллиард долларлаган компанияларды башкарып аткан кишилер Кыргызстанга келсе, бул потенциал аябай ойгонот да. Азырынча биз мындай уктап аябай мындай катуу уктап жатабыз да. Катуу уктап жатабыз. Анан эмеде деле бар го мындай тиги Манаста деле тиги башында аябай жалкоо болот го. Уктап эле мындай бас көп канча жашка чейин баспайт Анан кийин болсо мындай кичине тентек болот, эметет. Анан убагында акыл эсине кирет. Анан аябай мындай акылдуу, акылман бир киши катары болуп калат да. Биздин элибиз дагы ошондой болот го деп мен мындай ишенем. Азыр уктап жатышат. Мели уктап алсын, эс алып алсын. Анан бирок бир күнү келет, ошо ойгонгондо бат-бат өзгөрүүлөр болот деп мен ишенем. Нуртелек курулуш компаниясы алгачкы төлөмү жок. 24 ай пайызсыз бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгүнө ээсиз. Нуртелек курулуш компаниясы менен бирге келечекти курамыз. Бизде анткени көчмөн элдин дагы характери бар. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, биздин мына каныбызда, ДНКда көчмөн элдин характери бар. 21-кылымда көчмөн цивилизациянын мындай сапаттары эң керектүү сапаттар бар. Эмне үчүн? Анткени 21-кылымда маалыматтык доордо күнүгө бир нерсе өзгөрүлүп атат. Ал үчүн мен мындай иштеп атканда ушул өзгөрүүлөргө бат адаптация болуш керек да. Мына мындай болуп кетет, тигиндей болуп кетет деп. Кыргыздар мына биз жашап аткан тоолордо мындай өдө ылдый түшүп турабыз, көчмөн эл катары мындай айтып беретим да. Бул архетип деп коет. Биздин ой жүгүртүүбүздүн модельдери кандай кантип ой жүгүртөбүз дегендерчи. Өдө ылдый болгондо дагы бул демек бир нерсе күнүгө өзгөрүлүп атат. Бир күндүн ичинде 4 мезгил болуп кетиши мүмкүн. Биз тоолуу аймактарда турабыз. Кар жайыбы, жан жайыбы, күн тиеби, ошонун баары бир күндө өзгөрүлөт. Демек, бул сапаттар, ошого адаптация боло турган сапаттар 21-кылымда эң күчтүү сапат. Анткени бүгүн бизде бир күндө көп нерсе өзгөрүлүп кетиши мүмкүн. Демек, ушул 21-кылымда лидер боло турган кишилер бул биздин ошо көчмөн цивилизациянын алып бараткан бул ДНКсында бар болгон кишилер боло алат да. Чын эле карап көрөлү. Европада барып азыр жөнөкөй мигрант болуп кирип, чоң чокусуна чыгып аткандар кыргыздар болуп атат да. Мисалы үчүн Америкада кара жумуштарда кыргыздар иштегиси келбейт экен. Анткени тоолуу аймакта жашаган кыргыздар дайыма лидерлик сапаттары болот. Мен бул тоонун чокусуна чыгам, мен ошо тоонун чокусун басып алгандан кийин бул меники дегендей ар бири хан болгонго аракет кылат да. Туурабы? Бизде ар биринде амбициялар бар да. Демек алар мына кыргызда барып бир кирет, мүмкүн башында кирет, бирок бат-бат бутка туруп лидер болгонго аракет кылышат. Карасаң, мына мен жакында эле көрдүм, мына 4 жыл мурун эле барган балдар уже ога грин картаны утуп алышыптыр. Бирок тырышып атып, мына жакында эле мына бирөө мен тосуп алды, $450,000 үй сатып алды. 4 жылдын ичинде. Кыргызстанда кыйналып жүргөн, эмне кылганын билбей жүргөн да. Бирок кайра эле мындай телекөрүүчүлөргө да барына айтып коелу, бул эгерде иштесе, тытынып иштесе ушундай болот. Эгерде жалкоолонуп жатса аякка барып алып, анда кыйналып кайра келип калышы мүмкүн. Андай учурлар да бар экен. Кээ бирлер ойлойт, эч нерсе кылбасаң деле аякта байыйсың деп аякка барып урунуп кайра келгендер да бар экен да. Аны дагы жөндөн реклама кыла бербеш керек. Барсаң эле Америкада сен $1,000,000 алып каласың дегендечи. Бирок иштесең, тытынсаң болот экен.
мексиканецтер мисалы үчүн кара жумуштарга мындай жөн эле бара беришет экен да. Анткени алардын маданияты боюнча, алардын дининде дагы, маданиятында дагы ошо тытынып коюп, бир кичинекей бир иш болсо дагы ошого мындай тобо деп туруп эле иштей берет экен да. А биздикинде амбициялар көп. Бирок ошол эле учурда ишкерлердин арасынан кыргыздар көп экен деп көрдүм. Тракка отуруп деле иштеп коюп туруп, кичине акча чогултуп туруп, азыр бизнес салып аткан байкелер, эжелер бар болуп атат да. Ошол биз өзүбүздүн жакшы сапаттарыбызды, мындай ДНКбызда эмне бар, жакшы сапаттарыбызды анализ кылып туруп, ошол сапаттарды күчөтүп, жаман сапаттарыбыз болсо, мисалы үчүн ошол эле көрө албастык болобу, артка тартмай, айчкиректей тоолордун баарыбызга жетет. Дүйнө чоң, баарыбыз лидер болгонго мүмкүнчүлүгүбүз бар. Артка тарткан кереги жок депчи. Бир еврей менен бир жолугушуп калгам. Анан ошол мени аябай таң калтырды да. Айтат, Кыргызстанга келиптир, ошо мурун келиптир, анан жакында да келип, ошо менен таанышайлын деди да. Анан жолугуп калдык, сүйлөшүп калдык. Анан айтып атпайбы, силердин жериңер аябай жагат дейт. Кыргызстан сонун бейиште болгон жер дейт. Еврейлердики эмне? Чөлдө эле, туурабы? Израильче. Сонун дейт. Бирок бир нерсени байкадым дейт. Силерде аябай жаман бир мүнөзүңөр бар экен дейт. Силер бири-бириңерди көрө албайт экенсиңер, бири-бириңерди артка тартат экенсиңер дейт. Бизде дейт еврейлерде бири-бирибизди мындай кичине бир таланты бар болсо, ошону мактайбыз дейт. Ошону алып туруп көтөрмөлөйбүз дейт. Бири-бирибизди өтө колдойбуз дейт. Жөнөкөй эле еврей экен алчы, мындай эч бир бай, чириген бай эмес экен, бирок ал алып туруп менин көзүмчө жакында эле бир Челсини сатып алган бир еврейге алып туруп менин көзүмчө чалды. Ал 4 миллиард долларга сатып алды. Российский олигархтар номерлери бар экен, Абрамович эмелердинчи. Ошону алып туруп, эмне дейт, көрдүңбү дейт. Биз бири-бирибизди тааныйбыз, биз бири-бирибизди колдойбуз дейт. Биз бири-бирибизди көтөрмөлөйбүз дейт. Ошол үчүн еврейлердин саны билесиңби канча? Жалпы дүйнө боюнча. Канча? 13 миллион эле киши. 13 миллион эле киши. Ошонун жарымы Израилде, калгандары дүйнө жүзү боюнча, көбүнчөсү Америкада дагы бар, анан Европада, анан ар кайсы жактарда жашашат да. 13 миллион киши болуп алып, Forbes'тун списогун көрөлү, эң бай кишилердин арасына карасаң, еврейлер өзүнчө бир чоң бөлүктү ээлейт. Нобелевский лауреаттарды алсак, илим тарамында, алардын арасында дагы көп еврейлер бар да. Эмне үчүн? Анткени булар маданиятында бири-бирин көтөрмөлөп, бири-бирин колдоп, бири-бирин өдө түртмөй маданияты бар. Бизде болсо көрө албай, ичи күйүп, бул эмнеге кыйын болуп кетти, кел артка тартмай деген маданият көбүнчөсү арасында бар, жанакы өдө түртмөй дегенчи, бирок көбүнчөсү ошондой болгондуктан бизде ынтымак болбой, биз мындай артта калып калып атабыз да. Ошол үчүн бирок аны кайра бир саясатташтырып ийбесин, эгерде мына оппозиция деле көрө албай атат, артка тартып деген мындай сөздөр болуп калышы мүмкүн. Жок. Ошол эле учурда биз мындай бетке айтып, туура эмес нерсени айтып аткандыгы бул артка тартмай эмес, бул наоборот чыйралтып, өдө түрткөн маданияттын көрсөткүчү да. Биздечи. Ошону мындай кайра бизге каршы колдоно ийбесин дейм да. Сенде эмне жагат айтайынбы? Мындай кыла албайсың дегенди, жок кыла алам деп эле көгөртүп кылып койсуң. Андай жол жок аякта, ал невозможно, мүмкүн эмес десе, эмнеге болот, жол салам ага деп эле жол салып койсуң. Ошо жериң аябай жагат да. Анан деген мисалы үчүн мен ишенбей, муну эмне болот, андай деп кычалат болотсоң, эмнеге болот? Аны мындай эле кылып койсо болот деген жерлериң аябай жагат да. Анан өткөндө Facebook'та бирөө жазып коюптур. Ошол учурда Сооронбай Шарипович кетип, мындай бош аянт бош калганда, тилекти шайлап койсок, Кыргызстан кандай болот эле деп. Тилекке ишеним көргөзсөк кандай болот эле деген сыяктуу жазыптыр. Анан кээде ойлоном да, тилек болгондо
башкача болмо кал деген жанагындай Европадан, Америкадан жанагындай өнүккөн, аябай башкача ойлонгон досторун жетелеп келмек, ал башкача жол салмак деп. А бирок кыргыз эли баягы бышале экен да. Жана терең уйкуда болот атпайбы? Ага кыргыз элине азыркы ажоо аябай төп келип атат да. Чын эле азыркы ажондагы миссиясы бар экен. Рас эле ал болуп туруп, рас эле ушул нерселерди көрүшүбүз керек экен. Андан кийин гана сага окшогон күчтүү, башкача ойлоно алган, анан өзүмдүн эле курсагын ойлобогон жаштар келет деп ойлойм да. Алар силер дагы азыркы ажоо болуп турганда силер дагы мындай бышып, жетилип, дагы көп нерсенин көзүн көрүп, ушинтип аласыңар да. Убакыт азыркыга бар. Ооба, ооба. Эгер тигиндей болуп калса кадырыңар болмок эмес деп ойлойм да. Айтып коет го, эмне болбосо ошонун баары жакшылыкка болду дегендечи. Ар бир нерсе мындай Кудай өзү бизге жакшы жолду салып, бизди баарыбызды жакшы жолго салып берип атат дегенге ишенем. Кандай болбосун бул жакшылыкка. Эми бирок ошол эле учурда жаш муундун чоң миссиясы бар биздикичи. Эми эгерде ар бир үй бүлөнү деле алсак, улуу муун бар, анан жаш муун бар. Проблема отцов и детей деген өзүнчө бир чоң мындай дайыма болгон согуш да булчу. Эки тарапта күрөш десем болот да. Улуулар салтты бекемдеткенге, эскиче ойду мындай бекемдеткенге аракет кылышат. Жаштар болсо ошону сындырып, жаңы прогрессивдүү бир нерселерди киргизгенге аракет кылышат да. 1000 жыл мурун, 2000 жыл мурун дагы ушундай болгон, азыр дагы ушундай болот, келечекте дагы ушундай болот да. Ар бир жаштардын миссиясы бар, бул эски чирип калган, иштебей калган нерсени сындырып, жаңы нерсени киргизиш керек. Бул биздин миссиябыз. Бул биздин табиятыбыз да. Азыр энергия бар болуп аткан учурда, ошентип дүйнө жүзүн кыдырып, бир жаңы нерсени көргөндө, ошол жактан жакшы нерселерин алып келип, жаман нерсени ошол жакта эле калтырып коюп, өзүбүздүн жакшы нерсебизди күчөтүп, жаман жактарды азайтып иштесек, анда ошол менен эволюция болот, ошол менен өзгөрүү болот, жакшылык болот да. Эгерде биз улуу муунду эле угуп берсек, эски салт менен жашай берсек, анда биз эски замандагы первобытный общинный стройдон чыкмак эмеспиз да. Туурабы? Прогресс, эволюция ошол менен кетет. Анткени ар бир жерде ошо бир жаш чыгат, айтат, бул жарабайт, мынтебиз, муну өзгөртөбүз, тигинтебиз, мынтебиз деп туруп, анан биз азыр эволюция менен азыркы мындай прогресске келдик. Туурабы? Ошол үчүн мен ойлойм, мындай бизге жаштарга дагы өзүбүз эгемен болушубуз керек, улууларга курал болбош керек. Бирок улууларды дагы урматтап, мындай татыктуу кишилерди урматтап, татыктуу эмес кишилерди просто мындай пенсияга эле кетирип коюш керек да. Жана айтып коюш керек. Анан бирок мен ошого деле каршымын. Жалаң гана жаштар келиш керек дегенге деле каршымын. Анткени улуулардын арасында возраст боюнча улуу болсо дагы, бирок ой жүгүртүүсү прогрессивдүү кишилер аябай көп. 60 жашта болсо да, 70 жашта болсо дагы, бирок 20 жаштагы түрүү бирок мындай абышка кемпирлерге караганда, 20 жаштагы кемпирлерге караганда 70 жаштагы жаштар бар да. Анан ошондой прогрессивдүү бир команданы топтоп алсак буюрса, менде азыр бир ой болуп атат, мындай план бар. 50 ушундай күчтүү лидерлерди топтош керек деп түшүндүм, Кыргызстан үчүнчү. Анан өзүнчө бир суверендик, эгемендик бир фондду түзүш керек экен. Анткени Кыргызстанда мен өзүм 100 күн эле өкмөттө иштеп калдым. 100 күнүн ичинде сырткы мамлекеттердин бизге таасирин көрдүм. Шайлоолордо 2 жолу катыштым, аяктан дагы сырткы мамлекеттердин, сырткы күчтөрдүн Кыргызстандын ички саясатына таасирин көрдүм. Менин майда чүйдө бир нюанстарды айтып эле коеюн, бирок чын эле сырткы таасири өтө чоң бизгечи. Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн иштеген саясатчыларды мондай бир эле кол менен эле санап кое аласың да. Көбүнчөсү шайлоолордо да колдоп бергиле деп туруп, бирөөлөрдөн алат, акчасын алат. Ал болсо кимдин мындай бийликке келгенден кийин кимдин саясатын жүргүзөт? Түшүнүктүү.
Жакшы сөз бар го, кто оплачивает, кто заказывает музыку, кто оплачивает, тот и заказывает музыку дегендечи. Ошондой эле да, бизде мына элементарно чек арада турган, чек арадан акча жазып аткан Казакстан менен бир тараптан эле контрабанда же мындай мыйзамсыз жолдор өтпөйт да. Тияк тарапынан дагы сөзсүз түрдө мындай добросун алат да, макул депчи. Ал тарап болсо биздин тараптагы кээ бир чиновниктерди, кээ бир саясатчыларды каржылашат да. Сен кир, биз бияктан сага Кыргызстанга товарларды, биздин товарларды саттырабыз, силер салыкты төлөтпөй киргизесиңер. Анан Кыргызстандан болсо чийки заттарды алабыз. Анан силерге болсо биздин кайра эле силердин чийки сүзтүңөрдү мисалы үчүн алып туруп, силерге кайра эле мисалы үчүн мороженое сатабыз деген саясатты жүргүзөт да. Бул саясат Кыргызстанды кедейирээк кыла берет, жылдан жылга кошуналарыбызды байыраак кылат. Ошол саясаттын кесепети катары эмнени көрүп атабыз? Кыргызстандын каякта акча бар экономикасында? Банковский секторда акча бар, туурабы? Банковский секторду алайлы, көбүнчөсү чет өлкөлүк банктар. Кыргыз банктар мындай саналуу эле да. Капиталды изилдеп көрүлө, акционерлер каякта экен? Көбүнчөсү Казакстан же Россияныкы. Кийинкиси, экинчи суроо. Телекоммуникация, мына телефондор менен сүйлөшөбүз, маалыматтык коопсуздук каякта? Мына 3 компания бар, 3 компаниянын экөөсү Билайн менен Ошка. Бул акционерлер каяктыкы? Казакстандыкы. Тоо гендерди алайлы. Тоо гендерди алганда дагы мына Кытайлар менен кээ бир учурларда бир көйгөйлөр жаралып калат. Биздин эл чыгып туруп аларды айдай ийет, бирок кимдер менен эч качан көйгөй жаралбайт. Ошол эле казактар менен, анан орустар менен. Туурабы? Бул эмненин көрсөткүчү? Биз эмеде мындай политологияда дагы, биз мындай тарыхта дагы бир сөз бар да, вассал моего вассала, мой вассал деген сөз бар да. Бул условно менин кулумдун кулу, менин кулум дегендей да бар да. Мисалы үчүн Казакстандын саясий элитасына Россиянын саясий элитасынын таасири өтө чоң. Кыргызстандын саясий элитасына Казакстандын саясий элитасынын таасири өтө чоң. Биз эми шайлоолордон биздин чоң-чоң саясатчылардын деле сүйлөшүп атканда, бир жактан колдонуу издеп атканда каяктан издешет? Ошол жака барышат, бирөө менен сүрөткө түшөт, тартышат, айтышат, мына менин поддержкам бияктан бар дейт. Крышам биякта дейт да. Бирок бул эч качан эгемендүүлүккө, чыныгы эгемендүүлүккө алып келбейт. Биз мына 30 жылдан ашык мурун эгемендүүлүктү алганыбыз менен чыныгы эгемендүүлүктү ала элеккенбиз деп мен ошого мындай ошондой чечимге келдим. 100 күн өкмөттү иштегенде аны мындай 100% ошогону көрүндү да. Анткени кээ бир чечимдерди Кыргызстандын кызыкчылыгынын негизинде кабыл алсаң, өкмөттүн кээ бир мүчөлөрү алып туруп сага каршы чыгат. Аны айтасың, мен сураттым да, силер Кыргызстандын өкмөтүндө иштейсиңерби же кошуналардын өкмөтүндө иштейсиңерби? Мен түшүнбөй атам, силер кимдин кызыкчылыгын түртүп атасыңар дейм да. Анан туруп ар кандай бир жолдор менен сени жамандаганга акчасын төлөттүрүп, журналисттер аркылуу же блогерлер аркылуу жамандаганга аракет кылдырышат. Эптеп эле сени шаулин кылдырып, эптеп эле сени Кытай кылып, жантаба кылып, дуңган кылып, ар кандай бир сөздөрдү кылып туруп, жамандап туруп аракет кылышат. Эмне үчүн? Анткени сен эгерде Кыргызстандын кызыкчылыгын колдосоң, сен ата мекендик өндүрүшчүлөрдү бияктан биздин өндүрүү деген бул биздики да, биздин экономикада. А сырттан контрабанда кирсе, салыкты төлөбөйт, НДС төлөбөйт, таможня, пошталар төлөбөйт. Базарга киргенде алардын биздин ата мекендик өндүрүшчүлөр баарын төлөйт, мыйзам боюнча төлөш керек да. Төлөйт. Демек, тияктан кирген баасы арзаныраак чыгып калат, өздүк баасы биздикине караганда. Сырткы товарлар, биздин кардарлар, кыргызстандыктар сатып алат. Кыргызстандын товарлары сатылбай калат. Ундун мисал катары айтып бергенде, унда ошондой туруктуу бир схема бар болчу экен. Мен иштеп жүргөндөчү. Ошол схеманы токтотуп баштаган. Бир жылда 450 000 тонна бейрасмий ун кирчикен. Ал улпак деп киргизилчикен да.
документ боюнча. Улпактын баасы канча, ундун баасы канча. Улпактын баасына 12% НДС кошулат. А биздин өндүрүшчүлөр болсо ундун толук баасынан НДС төлөйт. Айырмасы минимум 2 сом чыгат. Ошол булар 2 сомго азыраак салык төлөйт да. Анан ун базарга келет, бир кап түшөт дейле. Ошонун айырмасы 2 сом, килограмм 2 сом болотса, бир кап 100 сом арзаныраак чыгып калат. Биз базарга барабыз, кардар катары. Сырткы өлкөдөн келген унду 100 сомго арзаныраак болотса, биздики ата мекендик өндүрүш, бирок салыктардын баарын төлөп аткан болотса, бирок 100 сомго кымбатыраак болотса, биз кимдикин алабыз? Кошунан. Патриотизм ошакта иштейби же иштебейби? Иштебейт. Иштебейт да. Биз 100 сом арзаныраак экен, кел ошонукун ала беребиз деп туруп алабыз. Бара-бара ошентип 68 un өндүрүүчү заводдон бизде 8 заводко чейин азайып кеткен. 8 жылдын ичинде. Анан биз аларды оңдоп баштадык. Тиги схемасын, мен бүт схемасын аныктап, мына Восточный промзонада ошолордун контрабандисттердин складдары бар экен. Ошолордун баарын аныктап, мына биздин күч органдарга тапшырдым. Силердин жумушуңар аткарылды, барып жөн эле хлопот эткиле, жапкыла. Десем эч кандай реакция кылбай коюшту. Анан эмнеге алып келди? Ошентип бара-бара биз өзүбүздүн ата мекендик өндүрүштү талкаладык. Сырттагы баадан, доллардан ички баа мындай таасир тийип калды. Рычагтардын баарын тияка өткөзүп ийдик. Биз мисалы үчүн эми товарлар кымбаттап атат деп атабыз. Эмне үчүн кымбаттап атат? Анткени ата мекендик өндүрүш жок. Сырттан доллар кымбаттап атабы, ошо менен мына доллар кымбаттап атат, баа кымбаттабады деп туруп, мына суу май менен так ошондой болбодубу? Суу май эмне үчүн кымбаттады? Доллар кымбаттады, анан дагы сырткы факторлор болуп кетти деп туруп эле 2 эсе кымбаттап кетти. А биз болсо ага эч кандай мындай таасир тийген инструменттерибиз жок да. А эгерде өзүбүздө өндүрүш болсо, биз бааны мындай орто калп менен кармаганга мүмкүнчүлүгүбүз бар болмок эле да. Ошол үчүн мен түшүндүм, жана 50 кишини команда профессионалдарды топтоп, алар күчтүү менеджерлер болуш керек, күчтүү лидерлер болуш керек. Анан 10 миллион доллар фондту, эгемендик фондту түзүш керек. 10 миллион доллар фондту 12% ар кандай жылда бере турган, дивиденд бере турган инструменттерге салып салыш керек. Анан ал деген бир айда 100 000 доллар берип турат. Таза. Мындай, ал акчаны салып эле койсун фондко, бүттү. 100 000 доллардан берип турса, биз жана 50 кишини 2 000 доллардан айлыкты төлөп, анткени профессионалдарга жакшы төлөш керек да. Биз аларды мындай 10 командага бөлөбүз, 5 кишиден. 5 киши ар бир тармагында алышат да. Бирөө туризмди алат, бирөө медицинаны алат, бирөө билим берүү тармагын алат, бирөө IT анан креативный бир индустрия тармагын алат. Ар бири ошо өзүнүн тармактарын алып туруп, 5 киши команда менен иштей беришет. Анан бир күнү келет. Бир күн келгенде, жана X күнбү? X күн келгенде, ушул 50 киши өкмөттү башкарат. Өкмөткө ар бири так билет. Биринчи 100 күндүн ичинде биз кандай кадамдарга барабыз? Биринчи жылдын ичинде биз эмнени бүтүрөбүз? Биринчи 2-3 жылдан кийин эмне өзгөрүлөт деп туруп, алар мындай келгенде, эмне кылабыз деп мындай өзүн жоготуйбегендей, команда менен билип, бири-бирин колдоп, бири-бирин менен иштешип, мындай өкмөттү башкарып койгонго, мындай анан кескин түрдө бир сонун бир реформаларды жасап, 20 жылдан кийин мондай Кыргызстанда жашайбыз деген бир жомокторго ишенбей, мына кийинки жылда, мына ушул жылдан баштап биз өзгөрүүлөрдү сезе тургандай реформаларды жасаса болот. Эгерде ошол 50 кишинин жок дегенде 20-сы, 25-и, жарымы ошол Европада, Америкада иштеген, Японияда иштеген лидерлерди алып келсек, алардын аты эле, алардын тааныштары бар да. Алар аякта иштешип жүрөт, аяктагы инвесторлор менен иштешип жүрөт, аякта банкирлер менен иштешип жүрөт. Алар Кыргызстанга мына мен келдим деп туруп өздөрүнүн тааныштарына бир шкырып койсунчу. Алар дагы өзүнүн артынан инвесторлорду бияка алып келгенге мүмкүнчүлүктөр бар да. Ошо менен инвестициялар кишилерге келет. Инвестициялар мындай
репутациясы бар болгон, ишеними бар болгон кишилерге аркылуу келет да. Эгерде аферисттер болсо, аферисттерге акча эч качан келбейт. Инвестициялар аферисттерге эч качан келбейт. Аферисттерге только ошол аферисттердин акчасы керет да. Таза эмес, арам акчалар керет. Эгерде биз мындай эл аралык стандартка жооп берген таза стандарттар менен акчаларды бияка алып келебиз десек, анда ошол өкмөткө дагы башкарганга биз ошондой күчтүү таза репутациясы таптаза адамдарды алып келишибиз керек да. Ошол эле учурда андай условный ботаниктерди биз алып келип алганыбыз менен аларды эл тааныбайт, эл колдобойт, билбейт. Ошол үчүн биз алардан тышкары дагы жок дегенде 50 биздин аймактагы лидерлерди бириктиришибиз керек. Алардын мүмкүн билим деңгээли жетишпейт, бирок элдин арасынан, калың катмар элдин арасынан колдоосу бар болгон лидерлерди биз бириктиришибиз керек да. Мен азыр ошол процесстерди дагы уже жүргүзүп атам. Эмеге аймактарды кыдырып, аяктын жергиликтүү жаштардын арасынан болобу, улуу кишилердин арасынан болобу ошол лидерлерди, сөзү өтө турган лидерлерди, жаратмандарды өзүнүн элине колдоп, таза жол менен, адал жол менен бир мындай кызмат кылып аткан кишилерди издеп атам. Ошолорду буюрса бириктирип алсак, бияктан 50 жергиликтүү лидерлерди, анан 50 булар кийин депутат боло турган кишилер да. Бул мындай саясий колдоону көрсөтүп бере турган лидерлер, бул 50 профессионалдар. Булар даана мээ болуш керек. Англис тилде сүйлөшкөн, эркин сүйлөгөн, билген, дүйнөдөн мындай иштей турган бир анан дүйнөдөн чоң инвестицияларды, технологияларды, профессионалдарды сырттан алып келип Кыргызстанды мындай перезагрузка кыла турган кишилер ушулар болот да. Эң чоң реформаторлор ушул 50 киши ушулар болот. Булар болсо жөн эле буларга мындай крыша болуп бериш керек да. Силерге эч ким тийишпейт, эч ким сабабайт. Аянтка бирөөлөр келип дагы бир нерсе кылабыз десе, биз силерди колдоп беребиз деген кишилер болуш керек да. Бизнес-ланчи от этнокомплекса Чарпая – это возможность перезагрузиться даже во время обеденного перерыва, вкушая при этом потрясающие национальные блюда. Свежий воздух, звук журчащей воды и вкусные блюда. Каждый день с 11 до 6 вас ожидают бизнес-ланчи по самым выгодным ценам. 10 минут и ваше блюдо готово. Немени жанагы стереотипти өчүрүшүбүз керек болот да. Бизде иши кылса эле мейли аферист болсо болсун, бирок бети таанымал да деген нерсени жокко чыгарыш керек. Мен атайын бул эфирге таанымал эместерди чыгарып, таанымал эместердин аябай каймактуу ойлорун чыгарып аткандагы бир себеби, элдер бети таанымал болсо эле ага ишеним көрсөтүш керек деген эмес да. Бетими таанымал эмес болсо дагы чыныгы иштей турчу жүрөгү ак мондай жаштарды, мондай адамдарды, эжелерди, байкелерди көрбөй калып атасыңар деп кичине жем чача баштадым да. Антпесе билем да, сен жаңы чыкканда сен мындай туура эмес дезинформацияларды алып эле, анан бул деген Дунган экен, бул Кытай экен, анан бул Шаолин экен дей бергендер, мындай ичим күйгөн да ошогочу. Ошон үчүн айтам да, ошол элдерге азыр бети таанымал эмес болсо да, келгиле иштей турчуларын тандайлы. Келгиле ар бирибиз өзүбүздүн жашообузга жоопкерчилик бололу. Жок эле дегенде шайлоого барып катышып туруп анан акчасын албай эле койгулачы. Акчасын алсаңар дагы жүрөгүңөр менен туура адамдарга шайлап койгулачы дегим келип атат да. Эмиттен сиңиришибиз керек да бул нерселерди. Анан шайлоо болгондо эле чуркап калбайчы. Мен бир нерсени түшүндүм. Шайлоодон деле мындай боору ооруй турган кишилерди эч качан мындай шайлабайт да. Негизичи. Бирок ошол эле учурда биз көрүп атабыз, мына тиги Садыр Жапаровду деле
ата энесин жоготту, баласын жоготту деп боору ооруду да. Мисалы үчүн дагы биздин эми ар кандай кээ бир саясатчылар аны атайын колдонушат да, мындай боору оорусун дегендей кылыпчы. Эми мен Жапаровду айткан жокмун, башкаларды дагы айтып атам. Кээ бирлер атайын артист болуп ошондой бир боору оора тургандай кылып жасап коюшат да. Бирок бизге мындай мен ойлонуп атам да, күчтүү адамдар бизде, мындай акылдуу, билимдүү адамдар шайлоого барышат, 300 добуш алышат, анан айтат да, бул болбойт экен, мына булар болсо тиякта билими жок эле, бирок эл менен иштешкен билген, акча менен эле бирдеме болуп туруп, анан өзүнө мындай отмазкаларды ойлоп та беришет да, айтат, мына ушулар утуп алышпады депчи. Анда менде суроо жаралат. Ушунча акылдуу болсоң, эмнеге сен утуп албай атасың? Акылың барбы? Ойлон. Кантип ушундай системада дагы, ушундай система болуп атса, ушундай элибиз болуп атса, акчага сатылып атса, ар кандай бир алданып атса, кантип сен ушуну дагы мындай акылыңды жакшылап иштетип туруп, ушул системадан кантип жеңүүчү боло аласың? Мындай ыйлап, болбойт, тиги бизди алдап кетти, тигип кетти деп ыйлай берсек, баарыбыз анда бул жөн эле мындай жертва позиция да. Биз ушу эч нерсе, андай точно эч нерсе өзгөрүлбөйт. Биз эми отуруп, ушул мозговой центрди уюштуруп, жана 50 адамды айтып атканым. Анан ушул жомокту, кыргыз жомогун кантип биз мындай жок кантип ушул уюштурабыз дегендей, бирок ошол эле учурда ошо табышмактарды, кыргыздын табышмагын кантип табабыз деген суроого жооп бериш керек да. Анткени кантип мына кээ бирлер бар да, чын эле билими жок болсо дагы, бирок мүмкүн полукриминалдык элементтер болсо дагы, бирок эл аны колдойт. Анткени элдин түшүнүгү боюнча бул патриот, бул молодец дейт да. Бирок чын эле ал киши жогорку кеңешке келеби же өкмөткө киреби, ал киргенде эч нерсе мындай стратегиялык деңгээлде, ошо чоң жогорку деңгээлде эч нерсени өзгөртө албайт. Анткени анын ойлонуу деңгээли ошол өзүнүн айылын деңгээлинде эле. Ошол жакта эле калып калган. Биз жогорку деңгээлде ойлоно турган кишилерди алып келебиз десек, демек ошондой команданы түптөп, ошондой команданы каржылап, ошондой команданы бийликке алып келишибиз керек да. Бирок ыйлаганды токтотуш керек. Мына ушундай шайлоочулар ушундай болуп атат, элибиз ушундай болуп атат дегенди токтотуш керек. Ооба, ушундай болуп атат. Бирок эмне кылабыз? Эмне кылабыз деген. Эмне кылабыз? Келгиле ушул табышмакты кыргыз шайлоочунун мындай башында болуп аткан ушул табышмакты кантип биз жолдорун табабыз? Жандырмаган. Кантип ишендиребиз? Мүмкүн эмне үчүн сатылып атат? Мүмкүн эч кимге ишенбестен ошол 1000 сомго ишенип коюп атат. Эч кимге ишенбейсиз, баарыңар алдамчысыңар, андан көрө мына 1000 сом берип атабы, мен ошого добуш берем дегенге, демек сен андан жогорурак баалуулук бербей атасың да. Андан жогорурак ишеним бербей атасың. Сен сага ишенимиң 1000 сомдон аз болуп атат да. Ошол үчүн 1000 сомго ишенип берип коюп атышат да. Ошол үчүн бул туруктуу жол, оор жол. Мен ойлоп атам, биз кийинки жана шайлоого өзүбүздүн ошо балдарды даярдап жок дегенде 3-4 орунга чыгышыбыз керек. Анан дагы бир шайлоодон кийин өзүбүздү мындай жакшы көрсөтүп туруп жеңип, анан Кыргызстандын жана День X дегени мен оюмча 31-жылдары болот да. 31-жылы мен ачага чыгам. Ага чейин баштайбыз, бирок ошондо эволюциянын жолу менен бийлик жаңы муундагы саясатчыларга өтүп, прогрессивдүү күчтөргө өтүш керек. Ошондо эми бул план айтып коеюн баарыңарчы мындай. Биз бийликти мындай революция кылбай эле шайлоо менен мындай таза жол менен элди ынандырып бийликке келип, анан кадимкидей мындай прогрессивдүү реформалар жасап, жанакындай сырттан да команданы ага чейин даярдап калабыз буюрса, жана 50 кишини. Анан ошо менен бияктан уже иштешип, ага чейин эле иштешип, бир коомдук иштер жасайбызбы,
ар кандай бир бизнес долбоорлор жасашабы жок, бирок демек жалпы мындай өзгөрүүлөрдү жаза беребиз да. Азыр эле уже день X башталды, бирок X күнү ошол чыныгы мындай биздин кандай десем эң мындай чокусуна жеткен учур бул ошол 31-жыл болот го деп мындай план коюп атам да. Мен 50-ге таяп калгандабы деген сон тилекең башкысы. Самый эң сокко киресиң да ошондо. Тилекең сонду ушул тилектин да ойлорун угуп эле жыргай беребиз да. Сон буюрса бул жон гана ой же тилек же мындай каалоо катары калбайт. Бул ишке ашат деп ишенем. Анткени азыркы тапта тилек ушунчалык ошол нерсеге аракет кылып, ар бир эмгегин, кадамын ошого нерсеге арнап атып, ар бир жолуккан сайын муну талкуулайбыз, сүйлөшөбүз дегендей. Анан мага дагы жаккан сапатың бул өзүңдүн үстүңдөн иштегениң. Анан дайыма сен менен сүйлөшүп калганда бир психолог менен сүйлөшкөндөй болом. Дайыма урушасың го мени, жертва болбо деп. Мен да кыйын болуп элдерди жертва болбого чакырып эле кээде түшүп каласың капканыначы. Анан ошондо дагы ошол нерселерден өз жашоого жоопкерчиликти алууну жакшы үйрөнгөнсүң да, өзүңдүн жашооңо. Анан ошол нерсени дагы элге жайылтышыбыз керек деп ойлойм. Бир нерсени айтып кетейинчи. Биздин максат азыр эгемен жарандарды тарбиялоо да. Ооба. Эң чоң максат ошол болуш керек. Эгемен жаран деген бул ким? Бул эки сапатка ээлүү болуш керек. Эгемен деген бул эркин адам. Эркин ой жүгүрүш керек. Экинчиси бул канча эркиндиги көп болсо, ошончо ошол менен кошо жоопкерчиликти да тартып кетиш керек да. Эгерде эркиндикти алып алып, бирок жоопкерчиликти тартпаса, бул эгемен адам эмес. Бул иждивенец деп коет да. Мындай эркиндикти каалайм, бирок жоопкерчиликти албайм деген бул бирөөгө эле илип коем жоопкерчиликти. Бул мага государство төлөп бериш керек, байкем мага жардам бериш керек, атам жардам бериш, апам жардам бериш керек деп бирөөгө жоопкерчилик илип койгон, бул жана жертва позициясы болуп калат да. Кээ бир учурларда бизде мындай наоборот болуп кетет. Жоопкерчиликти көбүрөөк алат, бирок эркиндиги жок болуп калат да. Бул деле жертва позициясы. Анткени буга эмне кыласың деп туруп башкалар жүктөп берет. И бул өзгөчө мамлекеттик структураларда ошондой кишилерди көп экенин көрүп атам да. Таланттары бар, күчтүү, билет. Бирок алар мындай өзүнүн эркиндигин сезишпейт. Мага ушинтип мамлекет айтпады, мага бирөө шеф айтпады, бирөө тигинтпеди, ошол үчүн мен муну аткара берем деп өзүнүн башкалар ушуларга жүктөп коюп, анан муну колдоно беришет да. Ошол үчүн эң негизги эгемен адам деген, эгемен жаран деген бул эркиндик менен жоопкерчилиги бир чого алып кете турган адамдарды канча көбүрөөк кылсак, бизде мындай Кыргызстанда ошондо эл өзгөрүлүп, улут пайда болуп, эгемен улут ошондо гана пайда болот да. Анан биз жана эгемендик фондду да түзүп, ошо менен Кыргызстандын өндүрүшчүлөрүн, Кыргызстандын таланттарын Кыргызстанда болгон менен, бирок биз сырткы рыноктарды экспансия кылганга Кыргызстанда туруп алып, мисалы үчүн Казакстандын жайыттарын колдонуп, малын бияка киргизип, бияктан аны кайра иштетип, арабтарга мисалы үчүн кыргыз этти сатсак кандай жакшы. Туурабы? Мен учурунда жана министрликте иштеп жүргөндө өзүнчө бир сын пикирлер да болду. Чек араны жаап салдың, мал сатылбай калды дегенчи. Эмне үчүн андай кылып атты элек? Эмне үчүн? Анткени ушул концепцияны ишке киргизиш керек эле да. Россиядан, Белоруссиядан, Украинадан, Казакстандан арзаныраак малды бияка алып келгенге шарт түзүп берип, бул жерден эт комбинаттарга шарт түзүп берип, малдын санын көбөйтүп, сыртта киргенин кошо менен эттин баасын Кыргызстан үчүн чүрүп, ошол эле учурда бренд жасап, халал эт деп туруп, араб өлкөлөрдү Кыргызстандын эти деп туруп, мисалы үчүн сатсак, канча деген адамдарга биз мындай малды таратканга мүмкүнчүлүк болот эле, канча эт комбинатта иш жүргүзүлөт эле, канча мындай ортодон акчанын баары Кыргызстандын ичинде калат эле да. Биз малды сатып ийсек, биз өзүбүздүн жайыттарыбызды талкалайбыз, колдонобуз, аларга чийки зат катары малды жөнөтөбүз, акчанын көбүнчөсүн
башка биздин кошуналарыбыз алмак эле да. Алардын саясаты ошондой. Бизди сырьевой придаток катары көрүшөт. Бул геосаясат деген ушул да. Бизде деле эгерде биз мындай алсыз болсок, биз ошолордун эрежеси менен иштей беребиз. Эгерде жок, биз эгеменбиз, биз башкача мындай биздин планыбыз менен, биздин максатыбыз менен саясатты жүргүзөбүз десек, ошондо аларды биз наоборот мындай чийки затты бизге сырттан алып келдирип, кайра иштетип, акчанын баарын Кыргызстанда калтыргандай кылышыбыз керек да. Мамлекеттин эгемендүүлүгү бул адамдын эгемендүүлүгү менен бирдей эле экен деп сездим да. Качан гана ар бир адамыбызда бизде мен деген түшүнүк пайда болгондо, эл эмне дейт дегенде эмес, мен дегенде, же ата-энем мага эмне деп айтты, же досторум эмне деп айтты, же туугандарым эмне деп айтты дегенден эмес, жок, мен эмнени каалап атам, менин планым кандай, менин максатым кандай дегенде ойгонот да адамчы. Ошондо чыныгы эгемен адам пайда болот да. Бизде деле жалпы мамлекеттик деңгээлде ошондой сезилип атат да. Биз кыргыздар, биз эмнени каалап атабыз? Кандай жол менен каяка баргыбыз келип атат? Биз эмнени каалап атабыз? Биз өзүбүздү укпайбыз. Биз тиякта Владимирович эмне деп ойлойт экен, ошону угуп коелучу деп туруп аны карайбыз. Же кошуналарыбыздыкын угуп коелучу, булар эмне деп атыптыр, ошолордун линиясынан сыртка чыгып кетпейли деп коркуп жүрө беребиз да. Качан гана өзүбүзгө таянсак, өзүбүздүн элибизге таянсак, өзүбүздүн кызыкчылыгыбызга таянсак, ошондо эгемендүүлүк, чыныгы эгемендүүлүк пайда болот деп ишенем да. Эң сонун бүгүнкү азыркы учурдагы берилген эң сонун кеңеш болду. Рахмат сага. Ыраазымын, Тилек. Сени тааный элек деле күйөрманым болчумун. Сени таанып, жан дүйнөң менен мындай жакындан таанышкандан кийин, жан дүйнөңдү окугандан кийин андан бетер чоң күйөрманым болдум. Кудайым буйруса, ушул айтып аткан тилектериң, ой пикирлериңдин артында турабыз. Кандай жардам, көмөк болсо кайрылып турсаңар болот. Ошол ийгилик каалайм. Чоң рахмат. Жашооңорго. Мен дагы Назира сага чоң ыраазычылыкты билдирем. Килтеген мамлекет жаза албаган иштерди азыр сен жазып атасың. Дайыма эле мындай жазып колдоп турам го, айтам го. Ошол айтылбаган көйгөйлөрдү, уялган, эл эмне дейт деген көйгөйлөрдү, бирок жанакы сырттан эл эмне дейт дегенмен, бирок ички дүйнөдөгү көп мындай чирип кеткен нерселерди сен мындай сыртка чыгарып, мындай мүмкүн провокациялар аркылуу болобу, жана бирок эң негизги эл ошондон кийин талкуулап, эл ошондон кийин ойлонуп, сен өзүң көрүп калдың 100 000 деген, мен ишенем, сен колдоочуларың дагы бар. Европада, Америкадан деле көргөндө, маякта билими дагы күчтүү болгондуктан, алар башка жашоону көргөндүктөн дагы, көптү көргөндүктөн дагы, алар сени барктап, самолеттон баштап, тосуп алып, билетин дагы төлөп берип дегенде, баарын тосуп, тияктан королева катары тосуп алып, королева катары жөнөтүштү да. Дагы канча киши сени мындай кабыл алганга жетишпей калды. Биз ушундай сенин мындай каалоолоруң, ушундай эрке кыргыздын эрке кызы катары боло бер. Анан өзүңдүн ойлоруң эч качан өзгөрүлбөсүн. Ошондой биздин миссия жанакы эски чирип кеткен нерсени талкалап, жаңы прогрессивдүү идеяларды алып келиш керек деп ишенем. Сага чоң рахмат. Урматтуу YouTube каналым көрүүчүлөрү, биз Чарпаяда Тилек Токтогазиев менен сонун чер жазылган сон маек курдук деп ойлойм. Ой пикирлериңиздерди сөзсүз түрдө комментарийге калтырыңыздар. Анан дагы жаңы идеяларыңыздар болсо бөлүшүп турсаңыздар болот. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.